Ош шаарында эски көрүстөндөрдүн ордун коомдук максатта кайра пайдалануу үчүн рекультивациялоо иштери башталды. Учурда мындан 73 жыл мурун жабылган ак көр көрүстөнүндө жумуш жүрүп жатат. Эски көрүстөндүн жалпы аянты 19 сотукты түзөт. Мындан чыккан сөөктөр шаар сыртындагы жаңы көрүстөнгө алып барып көмүлөт. Ушул жердеги көрүстөн ак көр көрүстөнү деп коебуз. Бул жерде жалпы аянты 19 сотук. Бул жердеги жашоочулардын суранычы, жашоочулардын баягы талабы менен бул жерди тазалап, маркумдардын сөөктөрүн онадыр дагы массивкалын көрүстөнүнө коебуз. Жашоочулардын баягы талабы менен бул жерге мечит деп атышат. Санепет көзөмөл борбору залалсыздандыруу ишин жүргүзүүдө, топурактардан анализ алынган, элдин коопсуздугу көзөмөлдөнүүдө. Жалпы эле кабырстандар негизинде фатвада 25 жыл 30 жыл экен. Анын дагы ачык билүүчүсү ошол жердин жергиликтүү билүүчүлөрү. Бул азыркы биздин тил менен алганда цестер. Алар ошол 30 жылдын ичинде биздин жер катмарында эч нерсе калбай калат деген чечим бар экен. Ошонун негизинде кабырстанды 30 жылдан ары жагына, бул жагына, анан бул жерде ар бир жердин жер кыртышын билүүчү өзүнүн специалисттери дагы жардам берет экен. Фатва ушундай жазылган. Себеби ошолор билет экен да, жердин кыртышы нымдыбы же ысыкпы, какпы дегендейчи. Ошондо жалпысынан 30 жылдын ары жагына иштетсе болот, бирок көпчүлүктүн пайдасына, дагы бир сыр айтам, вакыт деген көпчүлүктүн пайдасына. Мечит, медресе, борбор, илим ала турган, тарката турган, аны частныйга өзүнчө кетиш мүмкүн эмес. Мындай чечим жергиликтүү бийлик, аксакалдар, дин өкүлдөрү менен биргеликте эл менен жолугушуу учурунда кабыл алынды. Эл ыраазы. Казуу иштеринин алдында өткөндөрдүн арбагына багыштап Куран окулуп, курмандык чалынган. Ош шаарында жалпы 49 көрүстөн бар. Алардын 15и жабылган, 35и иштейт. Анын ичинен 15 көрүстөндүн жабылганына 50 жылдан 70 жылга чейинки убакыт өткөн. Ага ылайык мөөнөтү 25-30 жылдан ашкан көрүстөндөрдү рекультивация кылып, көчүрүлмөй болуп турат. Ордуна социалдык объектилерди куруу пландалууда. Урматтуу ажекелер, урматтуу аксакалдар, шаардын ичиндеги көрүстөндөрдүн бардыгын быйыл жыл этегине чейин жабабыз. То есть шаардын ичине сөөк байыт коюлбайт. Эгер быйыл жылдын этегинде жапсак, бул ошо бизге окшогон бир мэр келип, бизге окшогон киши келип, 30 жылдан кийин гана рекультивация кылат. То есть 2055-2060 жылдарга созулуп кетет да. Ошого жылдын этегине чейин мүрзөлөрү жаап, көрүстөнү жаап, баарын тетиякта жаңы көрүстөн ачканбыз. Аянты 15 гектар экен, капталында дагы 15 гектар жер бар дейт. Ошо 30 гектар жалпы аянт кылып, шаардан чыккан сөөктөрдүн баарын ошо алып барып коебуз. Белегесек, Ош шаарындагы көрүстөндөрдүн ээлеген жалпы аянты 200 гектарды түзөт. Бул каланын аймагынын 3/1 бөлүгү дегенди түшүндүрөт. Мындан улам жыл аягына чейин бардык көрүстөндөрдү шаардын сыртына жылдыруу каралууда. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы.